Бақыт Төрөбаев жыйынга келгенде телефонда сүйлөшпөй, жакшына отургула. Парламенттик жыйындын жүрүшүндө депутат Бақыт Төрөбаев Жалал Абад электр ишканасынын башкы инженеринин жыйында отуруп, телефонда сүйлөшүп жатканын катуу сындады. Бул жерде отурган өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, электр тармактарынын кызматкерлер бир тартипти айтып түшүндүрүп койсоңуздар. Мен сүйлөп жатканда Жалал Абад электр ишканасынын башкы инженери телефон менен сүйлөшүп отурат. Бул эмне деген мамиле? Же телефонун таштап кетсин, же башкача чараларды карагыла деп депутат талап кылды. Бакыт Төрөбаевдин мындай пикиринен кийин вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зылалиев эл өкүлдөрүнөн кечирим сурады. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында кышка карата даярдыктар тууралуу маселелер талкууланууда. Көзөмөл жүргүзүшөк. Анан кийин Дүйшөнбек текшербекич. Бул жерде отурган сиздердин өкмөттүн мүчөлөрү отурат, анан кийин жергиликтүү бийликтен өкүлдөргө бар, анан электрлор дагы бар. Бир тартипти айтып койсоңуз, мен сүйлөп атканда Жалал Абад электронун главный инженери телефонду сүйлөшүп атат. Бул эмне деген мамиле? Же телефон таштап кетсин, же башкача чараларды карагыла. Бул жерде депутаттардын астына келгенден кийин депутаттардын астына кичине сыйлап, жакшынакай отуруп, жакшына уксун сөздөрдү. Рахмат. Рахмат. Бакыт Эргешев туура айтат. Дүйшөнбек Текшербекович, порядокты карап коюңуз, этиканы. Рахмат. Кийинки суроо бериш үчүн сөз депутат Жамалдиновдо. Мен кечирим сурайм.